Кара Суу районунун Мад айылында 10 гектар аянттагы куураган чөп өрттөндү. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Мындан тышкары Өзгөн шаарынын Сарафий көчөсүндө 2 үйдүн 108 чарчы метр чатыры жана 10 түп саман күйгөн. Караколжо районунун Калматай айылында аянты 75 чарчы метрди түзгөн 2 кабаттуу сарай жана 1000 түп чөп өрттөнгөн. Учурда бул кырсыктардын себептери такталууда. Жогорку кеңеш Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы соңку кырдаал, андан кийинки эки тараптуу сүйлөшүүлөр боюнча өкмөттүн маалыматын жабык талкуулоодо. Төраганын мындай сунушун депутаттардын көпчүлүгү колдоду. Парламентке премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон тиешелүү мамлекеттик органдын жетекчилери чакырылган. Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз-тажик чек арасындагы такталбаган аймактарда тажик жарандары курулуш иштерин токтоткондугун жарыялады. Эки тарап сүйлөшүүнүн жыйынтыгы менен кандай макулдашууга жетишкени расмий айтылды. Кыргыз-тажик чек арасындагы атышуудан Баткендеги Максат айылындагы Максат атындагы мектептин имаратына ок тийген. Аталган мектеп 225 балага ылайыкталып курулган. Учурда 196 бала билим алып жатат. Ок имараттын 6-7 жерине тийип, дубалдарды тешип кирген. Айнектери талкаланган. Учурда аталган мектептин чыгымдарын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тактоодо. Ош шаарында мыйзамсыз ташылып келе жаткан телефондор аныкталды. Бул туурасында бажы кызматы билдирди. Кыргызстандык жарандын башкаруусундагы Lexus үлгүсүндөгү унаа токтотулуп текшерилген. Анда чектеш мамлекеттен мыйзамсыз ташылып келе жаткан 230 даана Samsung үлгүсүндөгү чөнтөк телефондор табылган. Айдоочу товар мыйзамдуу экендигин тастыктаган, бажыга тийиштүү бир дагы документин көрсөтө алган эмес. Кармалган товардын жалпы наркы 2 миллион 885 миң сомду түздү. Бишкек-Ош унаа жолунда Honda унаасынын айдоочусу жолго чыккан уйду сүзүп кетти. Бул туурасында күбөлөр тасманы элдик медиага жөнөтүшкөн. Маалыматка караганда, окуя 16 сентябрь күнү Суусамыр өрөөнүндө болгон.